Саламатсыздарбы? Бүгүнкү окуубузда илимий изилдөөнүн объектиси жөнүндө сөз кылабыз. Эмне үчүн изилдөөнүн объектиси маанилүү? Анткени илим кандайдыр бир нерсени, көрүнүштү же процессти, кубулушту терең түшүнүүгө болгон аракет менен башталат. Изилдөө объектиси деген эмне? Изилдөө объектиси бул изилдене турган нерсе, көрүнүш. Башкача айтканда, сиз эмнени изилдеп жатканыңызды аныктаган негизги түшүнүк. Мисалы, эгер темаңыз жаштардын интернетти колдонуусу болсо, мында объект жаштар. Эгер темаңыз кыргыз тилиндеги жаңы сөздөр болсо, объект жаңы сөздөр. Изилдөө объектиси бул изилдөөнүн өзөгү. Эгер объектиси так аныкталбаса, изилдөө ишинин андай илимий иш башаламан болуп калат. Объектинин түрлөрү. Изилдөө объектилери эки түргө бөлүнөт. Чектелген объект жана чектелбеген объект. Чектелген объект саны белгилүү, изилдөө үчүн толук камтууга боло турган объекти. Мисалы, бир окуу жайындагы 100 студент изилдөөнүн объектисине алынса, бул чектелген объект болот. Ал эми чектелбеген объект, мында объектинин саны абдан көп болот. Көп болгондуктан бардыгын изилдөөгө мүмкүн эмес. Мисалы, Кыргызстандагы бардык жаштар болгондо бул өтө эле көптүк кылат. Эми объектини кантип аныктайбыз? Ушул суроого жооп берели. Изилдөө объектиси төмөнкү кадамдар менен аныкталат. Алгач тема так болуш керек. Темага жараша эмнени изилдейм деген суроого жооп берилет. Объекттин чеги, масштабы жана категориясы аныкталуусу керек. Мисалы, эгер темаңыз кыргыз тилиндеги созулма үндүүлөр болсо, объектиси созулма үндүүлөр. Мында чек болот, албетте, чеги кыргыз тилиндеги гана созулма үндүүлөр. Объектиге жараша метод тандоо. Объект аныкталгандан кийин изилдөө методу да ошол объектиге жараша тандалат. Эгер адам изилдөөгө алына турган болсо, анда сурамжылоо, маек, байкоо методдору колдонулат. Эгер текст же тил анализге алынса, лингвистикалык талдоо, трансформация, диахрондук, синхрондук анализ, контент анализ колдонулат. Эгер сандар менен изилдесеңиз, статистикалык ыкмалар колдонулат. Изилдөө объектисине туура келген методду тандоо иштин тактыгына өбөлгө түзөт. Жыйынтыгында кайрадан эстеп чыгалы. Изилдөө объектиси сиз изилдеп жаткан нерсенин өзөгү. Ал так жана чектелген болуш керек. Ага жараша метод тандалат, натыйжада ошого жараша так чыгарылат. Эгер бул окуу сиздерге пайдалуу болсо, кубанычтабыз. Кийинки окуубузда изилдөөнүн предмети жөнүндө сөз болот. Изилдөөңүздөргө ийгилик каалайм. Саламатта калыңыздар.